Саламатсыздарбы, урматтуу жаш мугалимдер? Сиздер үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлек районунун 3-чү эксперименталдык гимназиясынын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген новатор, экспериментатор мугалими, Жаш мугалимдер мектебинин негиздөөчүсү Мадаминов Гапыр Маматкуловичтин устаттык өнөрү китебинен окуучулардын билим алуусун рационалдуу уюштуруу жөнүндө темасын сиздерге сунуштайбыз. Окуучулар менен аңгемелешүү, сабактарга катышуу, алардын дептерлери менен таанышуу, алардын билиминин үстүртөн болуусу, тез талыгып чарчоосунун себебин үйрөнүү негизинде Гапыр Мадаминов төмөнкүдөй корутундуга келгендигин белгилейт. Биринчи, сабакта жаңы теманы түшүндүрүүдө кээ бир мугалим материалды илимий негизде, методикалык жактан туура так бере албайт. Экинчиден, негизгиси бөлүп айтып көрсөтүлбөйт жана суралбайт. Үйгө тапшырма өтө көп, түшүнүксүз берилет. Үй тапшырмасына комментарий берилип, иштөө, окуу методикасы үйрөтүлбөйт. Төртүнчү, көп тапшырма берилсе, маселе, мисал, окуп келүү, жазып келүү жана башкаларды бул окумуштуулардын айтуусу боюнча туура эмес. Көп окуса түшүнбөй, көп иштесе, маселе, мисал чыгарса, көптү билбейт. Ал үчүн окуучу негизин билип, өз алдынча билим алуу методикасына ээ болуусу керек. Бешинчиден, көп мисалды бир жол менен иштегенден, бир мисалды көп жол менен иштеген артык деген сөз бар. Демек, иштөө жолу, методу окуучулар үчүн маанилүү. Биз практикада ушуга амал кылуубуз керек. Албетте, тапшырманын саны да керек. Бирок рационалдуу, окуучулардын мүмкүнчүлүк жөндөмүнө ылайык, эң башкысы акылы, билимин өстүрүүгө пайдалуу болуусу зарыл. Урматтуу жаш мугалимдер, окуучуларга теманы түшүндүрүп, тапшырма берүүдөгү көп учуроочу каталарды устаттык өнөрү китебинин негизинде тизмектеп чыгалы. Биринчи, окуучулардын кабыл алуу жөндөмүн толук эске албай, кээси тез, кээси акырын кабыл алат. Тез сүйлөйбүз. Ашыкча майда чүйдөсүнө чейин сүйлөйбүз. Токтоп, балдарга информация, билимди сиңдирип, пауза менен сүйлөбөй, окуучуларды маң кылып коебуз. Көп, кеңири түшүндүрөм деп, көп сүйлөйбүз. Негизгиси бөлүнбөйт, логикалуулугу сакталбайт. Мисал, далил айтам деп, негизги темадан алыс кетип калабыз. Дидактика принциптерин сактабайбыз. Окуучулардын акыл жөндөмүн, активдүүлүгүн оюн топтоп, багыттап бурбайбыз. Дифференциалдуу бербейбиз, айтпайбыз. Көп көрсөтмө курал, кошумча адабияттан негизин бөлүп пайдаланбайбыз же такыр пайдаланбайбыз. Рационалдуу эмес маселе, мисал, көнүгүүгө убакытты көп кетиребиз. Китеп текстинин өзүндө да рационалдуу эмес бөлүктөрдү кыскартып алып пайдаланбайбыз. Китепте ашыкча деталдаштырылган же бирин-бири кайталаган материал болсо, кыскартып, негизгисине убакыт бөлбөйбүз. Натыйжада булар менен биз да, окуучулар да убара болуп, негизги мазмунун билбейбиз, окуучулар өздөштүрө албай калышат. Сабакта мугалим окуучуларга темадан эмнени билиш керек, таанышып коюусу керек, эмнени түшүнүп, кыска же узак убакка эсте тутуусу керек, эмнени амалиятта жасоого үйрөнүүсү керек жана башкаларын бөлүп көрсөтпөйт. Мунун натыйжасында окуучу бардык материалды бирдей кабыл алууга аракет кылат. Демек, акылы, убакыттын рационалдуу эмес жумшап, чарчап калат. Сабак көп информация берилсе да жугумдуу болбойт, балдардын эсинде калбайт. Тапшырманы аткаруунун рационалдуу жолдорун үйрөтпөйбүз. Акыл эмгегин илимий уюштурууну үйрөтпөйбүз. Окуучулардын ден соолугу, гигиена, физиологиясын эске албай тапшырманы ашыкча беребиз.
Үй тапшырма берүү нормасын билип, ошого амал кылбайбыз. Окуучулардын билими, акылынын өсүүсү үчүн анчалык мааниси, таасири болбогон көчүрүп жазуу, чийүү жана башка чыгармачылыкты, ойлоону талап кылбаган иштерди көп беребиз. Аз, таасирдүү сүйлөп, көптү түшүндүрө албайбыз. Өзүбүздүн сабакка терең даярдана албаганыбыз себептүү окуучуларды кыйнап, чарчатып коебуз. Себеби өзү жакшы билген адам башкаларга оңой эле түшүндүрөт. Билимдин кошумча булактары менен энциклопедия, сөздүк, рационалдуу иштөөнү үйрөтпөйбүз. Тез окуп, оңой түшүнүүнү үйрөтпөйбүз. Аз түшүндүрүп, көп тапшырма беребиз. Сабакты рационалдуу уюштура албастан, сабак учурунда кымбат убакытты текке кетирип, окуучуларга үй тапшырмасын көп беребиз. Кээде окуучулар түшүнүүсү өтө кыйын болгон орус тилиндеги китептерди алуу, пайдаланууга беребиз. Ал эми окуучулар орус тили сөздүгүн билбейт. Көпчүлүк окуучулар жасай алуусу кыйын болгон ишти жасай албасын билсек да беребиз. Дифференциалдуу тапшырма бербейбиз. Кошумча адабият менен иштөөгө тапшырма беребиз, бирок алар менен иштөөнү үйрөтпөйбүз. Урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү теманы жыйынтыктайбыз. Өтүлгөн тема жакшы эсте калуусу үчүн жана түшүнүү үчүн 7 алгоритм ыкмасына салып, талдап чыгууңузду жана өз тажрыйбаңызда колдонуп жүрүүнү сунуштайбыз. Теманын мазмуну менен тааныштырган Жаш мугалимдер мектебинин республикалык координатору мен Бердиева Гүлназа болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.